Талдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссеру Элдар Эркинбек уулу, Фейсбуктагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков кошууда. Кадырман угармандар, жогоруда айтылгандай эле биз коррупцияга күрөш уланууда ушул теманын алкагында сөз кылабыз. Баарыбыз билгендей эле коррупцияга каршы күрөш мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылган негизги багыттардын бири. Соңку жылдары бул багытта системалуу чаралар көрүлүп, мыйзамдуулукту бекемдөө, ачык айкындуулукту жогорулатуу жана жоопкерчиликти күчөтүү максатында бир катар реформалар мамлекет башчынын тапшырмасы негизинде ишке ашырылып келет. Коомдун ишенимин арттыруу, мамлекеттик башкаруунун сапатын жакшыртуу жана адилеттүүлүктү орнотуу үчүн коррупцияга каршы күрөш үзгүлтүксүз уланууда. Мамлекет башчынын башкы талаптарынын бири дагы ушул болуп саналат. Баарыбыз билгендей, бул багытта аеосуз күрөш жүрүп жатат. Биздин бүгүнкү уктуруубуздун коногу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңешинин башкы катчысынын орун басары Радик Шабданов келген. Радик Райымбекович, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Атайын сунушубузду кабыл алып, убакыт бөлгөнүңүзгө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Урматтуу угармандар, телефон иштеп атат, 0502 39 21 90 номер иштеп атат. Фейсбуктагы баракчага түз чыгып жатабыз. Ушул багытта үн калтырыңыздар, мүмкүн суроо, сунуш, пикир болсо дагы чалсаңыздар болот. Белгилей кетели, урматтуу угармандар, уктуруунун жүрүшүндө коомдук ишмер, коопсуздук жаатындагы эксперт Артур Медетбеков дагы телефон аркылуу биз менен уктурууга катышмакчы. Биз болсо уктуруубузду баштай берели. Радик Райымбекович, мынакей, Кыргызстанда коррупцияга каршы реформалардын негизги жыйынтыктары катары кайсыларды баалайсыз? Азыр иш кандай уланып жатат? Бул ушул коррупцияга каршы күрөштүн уланып жатканы боюнча белгилей турган маселелер кайсылар? Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Бизде Кыргызстанда ошо коррупция менен жана кылмыштуулук менен күрөшө турган бир чоң бир инструменттер бар. Ошо инструменттердин эң чоңу эле президентибиз кол коюп берген 24-жылы 5-июлда 2025-2030 жылдарга коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегиябыз бар. Ал стратегияны ишке ашыруучу бизде иш чаралар планы бар. 2025-2027 үчүн, биринчи этап үчүн. Андан тышкары жакында эле биздин министрлер кабинетинин төрагасы кол койду. 27-январда 2026 жылдын Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы маалыматтык саясаттын мамлекеттик программасын бекитүү жөнүндө. Ушул документтердин алкагында бүгүн бизде Кыргызстанда коррупцияга каршы, кылмыштуулукка каршы күрөшүү уланып атат. Андан тышкары өзүңөргө белгилүү болгондой, бизде 2025 жылдан баштап ошо кылмыш жаза кодексине жана башка мыйзамдарга өзгөрүү кирген. Мисалы, кылмыш жаза кодексинин 42 главасы өзгөргөн. Коррупциялык жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кызыктарына каршы келген башка кылмыштар деп. Мисалы, 336 беренеге, коррупция беренесине, 337, 338 ошол көп мыйзамдарга өзгөрүү киргизген. Бул мыйзамдар менен эгер шектелип жана сот жообуна тартылса, баарыбызга эле белгилүү, ал мамлекеттик кызматкер кайра мамлекеттик кызматка иштей албайт. Ал өзү эле эмес, ошо жакындары, ошо үй бүлө жакындары, жакын туугандары иштей албайт. Бүгүнкү күндө азыр прокуратура тарабынан жакында ошо биринчи кварталдын жыйынтыгы менен маалымат алабыз. Канча киши ушул беренелер менен соттолуп, анан кызматтан кетти, анан туугандары деген маалыматты жакын арада да беребиз. Бул багытта азыр иштеп анализ кылып атасыздар да? Анализ жүрүп атат азыр. Башкы прокуратура чыгарат жыйынтыгын, анан ошондо биз сиздерге айтып беребиз.